Взаимоотношения, мамиле. Кийинки сабакты наставник кайрадан тоодогу суунун жээгин өткөндү чечти. Мында дагы мурдагыдай эле ал Мехрондон эрте кетип, Мехрон барганда ал жээкте отурган. Чоң гранит ташка отуруп алып, шаркырап агып аткан сууну тиктеп ойлонуп отуруптур. Мехрон келип анын жанына отурду, бирок наставниктин оюн бузгусу келген жок. 3 мүнөттөн кийин наставник акырын көзүн суудан буруп сабагын баштады. Мехрон, карачы бул дарыяны. Андан көп нерсени үйрөнсө болот. Ал өзүнүн максатын көздөй токтолбостон агып баратат. Бардык кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жеңип. Жолун бөгөп, платина куруп көрчү. Суу чогулат дагы күчкө толуп, баары бир тоскоолдукту тешип өтүп, андан ары умтулат. Анын жумшактыгы алдайт. Суу ташты теше алат. Акырындык менен түбүн жеп отуруп, тоолорду буза алат. Өжөрдүгүнө жана сабырдуулугуна таң каласың. Андан көп нерсени үйрөнсө болот. Ушул жөнүндө ойлон. Кел мен сага бир притча айтып берейин. Аны мага өзүмдүн наставнигим айтып берген. Билесиң да, дарыянын, көлдүн жана башка суулардын түбүндө балырлар өсөт. Алар күчүнүн барынча ташка жабышып алып жашашат өмүр бою. Бир күнү алардын бири мынтип айтат. Мен ушул ташка жабышып тургандан тажадым. Мен азыр кое берем дагы өйдө көздөй агып чыгам. Башка балырлар аны токтотуп. Сен агым агызып барып, аскага барып чабат дагы. Суунун айланмасы терең жакка агызып таштайт. Ал жерде сен өлүп каласың дешет. Мен бул таштан башка эчтекени билбейм. Мен өйдө чыга алам, күндү көрө алам, чыныгы жашоону сезгим келет. Анан баары аны коркутуп, айнытып башташты. Бирок балыр абдан катуу чечим чыгарган эле. Ал эч кимди укпай өзүнүн ташынан бошонуп чыгып кетет. Чындыгында эле агым аны аскага алып барып чабат. Суунун айланмасы суунун түбүнө алып барып салат. Ал өлүп кала жаздайт. Бирок өйдө чыкчу агым аны кайра суунун эң үстүнө алып барып салат. Ал күндү көрөт, шамалдын демин сезет, толтура жаңы таасирлерди алат, көп жаңы нерсени билет. А түбүндө калган балырлар чечкиндүү балыр жөнүндө унутуп, көнүп калган жашоосунда эле жашай беришет. Бир күнү алар суунун үстүнө калкып бараткан балырды көрүп мынтип айтышат. Тетип өйдө жакта калкып бараткан Кудай болуш керек. Кудай ушинтип баарынан бийик жерде калкып жүрө алат. Наставник унчукпай калды. Притчанын маанисин түшүндүңбү дегендей, Мехронду карап, кайра көзүн бутунун астында агып аткан дарыяны көздөй буруп мынтип айтты. Мейли анда. Бардык акылмандуулуктун чыныгы түшүнүүсү убакыттын өтүшү менен келет. Өзүбүздүн сабагыбызга кайрылалы. Кийинки тема мамилеге арналат. Биз төрөлгөндө биз көз каранды болобуз. Бул руханияттын биринчи категориясы. Чоңойгондон кийин биз көз каранды болбой калабыз. Бул руханияттын экинчи категориясы. Ушул экинчи категорияда көбүнчө адамдар токтоп калышат. Руханияттын эң жакшы категориясы өз ара көз карандылык. Бирок көпчүлүк кишилер ушуну түшүнүшпөйт дагы көз карандысыз болгонго умтулушат. Эгерде сен көз карандысыздыкка умтулсаң, кедей жана жалгыз жашап калышың мүмкүн. Бактылуу болуш үчүн бири-бирине көз каранды болуш керек. Сенин бактылуулугуң сени менен чогуу жашаган адамга көз каранды экендигин түшүнүү керек. Башка өлкөлөр менен бири-бирине көз карандылык мамиледе болгон өлкөлөр байыйт. Башка бизнесмендер менен достук мамиледе болгон бизнесмен байыйт. Биздин ресурстар чексиз эмес экенин, алар түгөнөрүн биз түшүнүшүбүз керек. Мен эч кимге көз каранды эмесмин деп мактансаң да, баары бир сенин акчаң чектелген, убакыттың, мүмкүнчүлүктөр, жөндөм, билим чектелген, сенин айлана чөйрөң чектелген. Бири-бирине көз карандылык менен өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңдү көп эсе көбөйтүп, чоң нерсеге жетсең болот. Анткени башка адамдар менен мамилени оңдоп, сен анын дагы байланыштарын, мүмкүнчүлүктөрүн аласың, анын жөндөмдөрүн колдоно аласың жана анын тажрыйбасынан үйрөнө аласың. Ал сенин мүмкүнчүлүктөрүңдү колдонот.
Бул көз карандылыктан ар биринин потенциалы өсөт. Бул руханияттын эң күчтүү категориясы. Адамдар менен болгон бири-бириңерге көз каранды болгонго жардам бере турган мамилени түз. СССР убагында адамдар жакшы жана бактылуу жашаган. Анткени бардык республикалар ынтымактуу жана бири-бирине көз каранды болгон. Баары кызматташчу жана бири-бирине байланышып турушчу, чогуу иштешчү, байрамды чогуу белгилечү, өз ара сатуу болчу. Бири-бирине көз карандылыкка түзгөндө бизнестин рентабелдүүлүгү өсөт. Расходдор азаят, киреше көбөйөт. Ушуну эсте, Мехрон. Дүйнө ушунчалык тез өсүп баратат. Бардыгы тез өзгөрүп атат. Дүйнө эч убакта ушундай тез өзгөргөн эмес. Дүйнө бири-бирине көз каранды жана өз ара аярлуу болуп калды. Эгер сен азыр ийгиликтүү болуп турсаң, эртең кандай болоруңду эч ким гарантия бере албайт. Бардык кылган ишиңде бири-бирине көз каранды болгонго умтул. Келечек башка адамдар менен чогуу иштегендердики. Өзүңдүн күчтүү жагыңды колдонуп жана бири-бириңерди алсыз жактарыңарды оңдоп туруш үчүн бириккенди билиш керек.